Биздин редакцияга өзүнүн аты жөнүн атагысы келбеген адамдар тарабынан бул чурулгандуу тасма келип түштү. Бул тасманы көрүп туруп, жөн гана кайдыгер карап туруп алууга мүмкүн эмес эле. Биздин бүгүнкү журналисттик иликтөө дал ушул тасманын тегерегинде болмокчу. Nega manga bermaysin? Nega manga bermaysin? Ha? Nega manga bermaysin? Ha? Nega manga bermaysin? Nega manga bermaysin? Nega manga bermaysin? Ha? Nega manga bermaysin? Men akçam maga beresin. Men akçam maga berişin gerek. Maga berişin gerek. Maga berişin gerek. Maga berişin gerek. Güveme veresin men bilmem. Menden alamazsın. Menden maga veresin. Maga veresin ben de güvemden alamam. Ben güvemen yaşamağam bundan. Yaşamam. Davay men akçamdı ber. Men akçamdı ber. Men nege akçamdı bermeysin. Bermen akçamda. Bermen akçamda. Berdeyim. Bermen akçamda. Bermen akçamdı deyim. Men akçamda var. 10 bin dolarım. Kaçan bergensin. Nege bilmeysin? Nege bilmeysin? Nege bilmeysin? Nege bilmeysin? Nege yerine sıramam. Sen nemen unutasın be? Nege sırayım ben? Nege sırayım ben elime? Ha? Nege sırayım ben elime? Nege ben elime sırayım? Nege ben elime sırayım? Men sağa bergemin akçanı. Men sağa bergemin akçanı. Men senden sırayım, men senden al. Nege elime beresin? Nege men elime beresin? Menden alsam maga berişin gerek. Бул тасманы бир көргөн адамга чынында эле аялдын акчасын алган эркек кайтарып бербей койгондой элес калтырат. Биздин чыгармачыл топ тасма калтырган элеске ишенип калбай, окуянын ары жагы эмне болуп башталганда, бери жагы эмне болуп бүттү деген өңдүү бир топ баш айланткан суроолорго жооп издеп иликтөөгө алдык. Чынында аты жөнү дареге айтылбаган тасмадагы каармандарды табыш оңойго турган жок. Сураштырып, териштирип олтуруп, акыры тасмадагы эркектин өздүгүн тактап, иштеген жерин тапканга жетиштик. Баш каарманда турган аял менен эркектин ортосундагы келип чыккан чыр тасмада көрүнгөндөй бир 10 миң доллардын тегерегинде болуп жатканы баарыңыздарга маалым. Азыр биз издеп жүрүп, ошол жерде ошол кишини таптык. Азыр мен ошол кишиден бул тасма тууралуу бир-эки ооз суроо узатып, эмне себептен улам ал аял менен чырдашканын билгенге аракет кылып көрмөкчүбүз. Салам алейкум. Жақсы байга. Менің атым Орозбек. Фамилиям Шарабидин уулу. Биз Ошкүрөм телеканалынан келдик сизге. Журналисттик иликтөө. Азыр каршы болбосоңуз, бизди съемка кылып жатат. Анан сиз менен байланышканда айтылгандай эле, мына бизге бир видео тасма келип түштү. Аны өзүңүзгө көргөздүк. Ошол тасмада сиз менен кандайдыр бир аял кишинин ортосунда чыр чатак болуп жатканы белгилүү да. Бул ошол сөздөрдө айтылганда бир 10 миң доллар доолап аткан аял. Сиз ал аялдан 10 миң долларды алып бербей койдуңуз беле же кандай, ошол боюнча бир аз түшүндүрмө берсеңиз. 10 миң долларды мен бул аял менен ери менен иштеп жатканда, eri экөөбүздүн ишибиздин жакшы жүрүп кетиш үчүн экөөбүзгө берилген акча карыз эле. Аны мен мойнума алам. Бирок бул акчанын кайтарышы, ал иштин каерге жөнөтүлгөнү, кийин ким калып кеткенин баардыгын аны түшүндүрүп берсем, аялы ага ишенбей атат. Мага сен өзүң алгандан кийин сен жооп бересиң, мен ери менен жашабайм. Эмне түшүндүрүп бердиңиз эле? Акча эмне болду эле ошол? Акча ери биз ушул шына завод алып ачып иштегенден кийин акчасын биз барып сатып келгенден кийин акчасын 700 миң сом пулда өзү алып кеткен. Алып кеткен менен ал аялына мен албадым ал акчаны дегенби кандай болгон билбейм, ушу аял келип мага неме кылып атат. Негизинен биздин ишибиз ушул аял менен жана ери менен мен байланышкандан таанышып 2016-жылдан бери бир чоң бир шына калыбына келтирүү завод ачкандан башталган окуя. Сиздер ошондо бул тасмадагы аял менен кайдан тааныштыңыз эле негизи? Негизи биз 2014-жылдары мен өзүм бир китайский компанияда директор болуп иштеп аткан мезгилде ошол кезде менин колума котормочу болуп иштеп келгенбиз эле. Бул аял, Ошол жерден таанышып, мамилебиз бар да, менин
Аял менен дагы мамилеси жакшы окшойт. Ошондон кийин биз үй бүлөлүк катташта болуп калдык. Үй бүлөлүк каттоо менен жүрүп, акыркы мезгилге келгенде ошо 2016-жылдын сентябрь айларында ушул иштер башталып кетти. Бул аялдын күйөөсү ким? Күйөөсү Жаңжун деген мен менен иштешкен Кытай эле. Теңдик Асановдун айтымында тасмада акчасын доолап келген аялдын күйөөсү Жиан Жун менен биргеликте ишкердик жүргүзөбүз деп 2 миллион 300 миң сомго эскирген дөңгөлөктөрдү калыбына келтирүүчү завод ачышып, анын станокторун Кытай Эл Республикасынан Жиан Жун барып сатып келген экен. Баленин баары мына ошол станоктор келгенден кийин башталган. Ал эле эмес, заводдун директору үстүбүздөгү жылдын 18 августунан 19-на караган түнү үйүнө кире бериште белгисиз адамдар тарабынан ага каршы чабуул болуп, денесинен жараат алганын айтып, аны да Кытай өнөктөшү менен анын аялынан күмөндөп жатканын айтты. Бул ушул байдан чыгарган завод без. Ошо Кытай менен чогуу ортодо курулган заводдор ушулар. Биринчи башталып, мисалы бул завод негизги аты завод комплект болуп саналат. Бул заводдун аты жүк машинасынын шыналарын, дөңгөлөктөрүн калыбына келтирүүчү завод болуп саналат. Мынау аппарат, мына көрдүңөр, желе басып кеткен, бул значит иштебей, мен ушунча канча күндөн бери жатат деген сөз. Бул аппарат негизинен мына башында аппаратты кырып, дөңгөлөктү кырып тазалайт. Жаңы башынан аягына чейин. Мына аппарат. Бунун басы бунун общий комплект менен алынган. Общий комплект менен негизи тиги аппарат бардыгын биз общий комплект менен сатып алабыз. Канча 1 миллион, биринчи менден Кытай 1 миллион 600 миң сом пул алган, экинчи жолу 600 миң сом пул алган. Ошо менен андан бөлөк мына аренда башканы эсептебиз. Нак өзүн алып кетип, Кытайдан алып келип берем деп кеткен бойдо ошо алган акчасы ушул. ошондо жалпы 2 миллион 200 миң 200 миң сомду менден алып ошо аппарат келген ошо. Ушул аппаратты 2 миллион 200 сом ушул жерде турган. Ооба. Жалпы аппаратты 2 Негизинен. миллион 200 сом алып Ооба, келген. ооба. Мына турат. Ушундай кылып тазалап чыгат. Бул аппараттардын негизги комплектөйүшү бөлүгү мынабу. Бул баллонго ичине вулканизация кылып көп берет. Мына мисалы мына аппаратыбыз. Мына нерсени салабыз анын ичине. Мына нерселерди салабыз. Мынанын ичинде. Андан мына жерден жүктө олтуруп, мына жактан олтуруп, анан биз ошо жака карай киргизебиз. Мына ушул биздин мен восстановить эте турган завод. Ушул жерден тетик чыгат. Азыр иштебейт. Ал Кытай мага Жаңжун келип, ушул акчаны мага дагы 2 миллион 300 миң сом пул берсең, мен алып келип берем. Буга дагы дополнительно жакшы совершенствовать этебиз деп туруп, ал акчаны алып кетип, ошо бойдон келбей койду. Бул заводдор азыркы күндө эмне себептен улам иштебей калды? Анын айтышы боюнча биз ал Кытайдын айтышы боюнча иштейт дейт. Себеби мисалы мына жакта бир 20 штук баллон чыгарган. 20 штук баллондун бардыгы пишпай калган. Мисалы мына пишпай калган болуп эсептелет мыналар. Мыналар мисалы пишпай калган болуп эсептелет. Мындай болбосту керек. Бул пушпай калган дегени бул даяр эмес деген. Даяр эмес. Бул налож мынанын сыртына койгон наложкасы түшүп калат машина айдаганда деген сөз. Бул бирдеги барбай эле бир 100 км 50 км түшүп калышы мүмкүн. Бул эмеси кайсы жерден билинип турат анысы? Мына жерден билинет мына. Мына ушундай кылып мына жер пишпай калгандыгы. Мисалы пишкан болгон болуш үчүн мынандай болуп белги бериш керек да мына. Буну мен өзүм пиширганмын. Кытай кеткенден кийин биз өзүбүз пиширган мына. Мынандай болуп билинбей турат да. Мына билинбейт. Бул жарайт. Буну алып кетет. Буну алам деген буну кеминде 12 миң сом, 13 миң сомго сатам десеңиз, ар кандай адам алып көтөрүп кетишет. Булар жарабайт. Булар мынандай болуп чыгып калат. Бул деген сөз ичиндеги резиналары эрибей калган. Толук давление берилип, эрибей калган. Анын ичиндеги негизги бунун нерсесин биз эки специалист алып келгенбиз. Бир орус киши бар эле, өзү электрон механик экен. Ал киши ошону биз билбей, кытайча толук билбегенден себебибизден мынандай болуп калды. Мына шуну ошол орус келип, ошол орус технолог келип жазып берген толугу менен. Мурда толук кытайча турган. Кайсы жерде кандай болот, булат иштетебиз. Мына мисалы мына асты вакуум берет, үстү воздух берет. Мына үстү пылар бар, мына вакуум берет, мына воздух берет. А ичинде немеси болот, термостатор болот, ошол менен иштеш башташ керек эле. Булар бир иштебей атат. Бирөөсүндө пишат, чала пишат, кеси болот. Ошол. Алар да кылып бере албаган. Аппараттар жаңы сатылып келген болсо,
Демек, эмне себептен улам иштебей калышат? Bunu алар belki киши дагы көрүп туруп айтканда, булар эски аппарат экен. Бул колдон жасалган. Колдо жасалгандыгы үчүн кээ бир жерлери заводской болбой калгандыгы үчүн көптөгөн жерден газ воздухка чыгат дейт. Давление көтөрүлбөйт и температурасы ошол айткан 120 деген температурага жетиш керек эле, 120га жетпейт дейт. Анан бул аппараттардын бизге келгенден кийин мен бул аппаратты ошол орустар тактап болгондон кийин мен Кытайдын ишине өзүмдө кичине шек пайда болду дагы. Буну толугу менен өзүм бүтүн компьютер менен интернет менен изучат эттим. Изучат этсем көрсө ушундай 4-5 болгондо колдо жасалганы ашып кетсе 600 000 сом, 500 000 сом акча турат экен. Калган менин бардык акчам, бу жакта коротулган акчам бардыгы ошол воздухка алып кеткен экен. 2 миллион 200 000 сомду алып барып, аны жок кылып кайтып келген экен. Алан сиз бул аппараттарды алып келип бергенден кийин кайрадан дагы акча бердим деп. Дагы акча бердим. Ал эмнеге жумшалган турган акча эле? Ал акчанын натыйжасы эмне болуп чыкты? Ал аппарат мынаны холодной деп коет. Бул муздак куя турган аппарат, муздак куя турган аппарат. Ал ысык куя турган аппарат эле. Ошо ысык куя турган аппаратка акча берилген. Ошону алып кетип 2 аппарат келиш керек, 1 миллион. Ошол 2 аппараттын акчасын алып кеткен бойдон 1 миллион 500 000 сом бир алган, аны экөөбүз ортобуздан, андан кийинкисин 700 000 сомду аялыма берип коем деп алган. Ошол бойдон жок. Дайын жок азыркы күнгө чейин. Жок, дайын жок. Бул жердеги заводдун тетиктеринин чыныгы баасы канча? Жана бул станоктор жаңыбы же эскиби? Колго жасалганбы же заводдон чыкканбы деген суроолор менен эксперттерге кайрылып көрдүк. Бирөөсү ham иштебейт. Бардыгы эски немелерден, бул материалдардан, металломдон кайрадан жасап, краска кылдырып эле эски материалдардан эле металломдон терип алып туруп, келип туруп эле сатканда. Бир уйдун мүйүзү сынса, 1000 уйдун мүйүзү зыркырайт дегендей, бул имаратты ижарага алып иштетип жаткан ишкер артка кетип, банкротко учурап, акчасын алдырып жибергени имараттын кожойкесине да залакасын тийгизбей койгон жок. Анткени бир нече айдан бери ижара акысын ала албай жатканын айтат. Бир жакшы эле иштеп турган. Биз даже иштеп атканда мен пул сураганым жок. Эми мыналарын салып алсын беришет деп. 10 жерге вагон курушты, вагондун ичинде жатып турайлык деди. 10 жерге вагон курушуп, төшөктөрдүн бар жактан алып келип, условияларын бардыгын кылып бердим. Жакшылыкка иштеп туруп эле андан кийин май айда кетип калды. Май айгача берди арендасына. Анан кийин ушу менен жоголуп кетти ай балан. Ана кичине бала, арбак бала каякта? Ошол иштете турган бала. Десем, ол бала качып кетти деби, жокпу, келбей койду. В общем, келбей койду да. Келбей коюп, ошол бойдон иши да токтоду. Мына турат ошол бойдон, мен да арендамды ала албай атам. Өздөрү банкрот болуп отурат да мантип. Ошон үчүн мен унчукпай атам. Биз бул заводдон чыгып жаткан убакта көктөн издегенибиз жерден табылып, тасмадагы айым бизди убара кылбай өзү келип калган экен. Бирок биз менен маектешип, маалымат берүүдөн баш тартты. Анан биздин автоунаа менен шаарга чейин жетип алууну сурангандыктан биз аны ала келдик. Жолду катар азын олак суроо берип, тасмага тартканга да жетишип калдык. Сураныч, мен сенден суранамыкым. Кайсы аял киши өзүн ушинтип эме кылсын, ойлосун. Жок, бул Ош боюнча мен реклама болуп кетем деп кам. жок, сиз реклама болбойсуз. Жок, мен реклама болбосом да күлөм болот да. Эки баласы бар, барам келет кошу жерге. Мындай кылса болбойбу, эч илажысы жокпу. Сураныч, мен биринчи менен сүйлөшүп алайын, анан силерди суранам. Ушул нерсени чыгарбай тургула, мен тендик менен сүйлөшөйүн, анан силер менен сүйлөшөм. Анда кечке күтүп турасыңбы, кечке Сураныч сенден? Кечке күтүп турчу, Орозбек. Кыргызбыз го эми. Ошентип бул эжекенин айтканына макул болуп, кечке чейин күткөнгө мажбур болдук. Күтүп олтуруп, кеч да кирди. Анан биз байланышка чыккан учурда төмөнкүдөй жооп алдык. Мен ооруп калдым, жатам. Интервью бере албайсызбы? Жок, мен жатам, даже баламды карай албай жатам. Сенден сурананы мен эфирге чыгарбай эле койчу. Ошентип баш каармандын бири Мактат эже маалымат берүүдөн баш тарткан соң, биз Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын эшигин кактык. Маалымат катчынын айтымында, жогорудагы окуя боюнча шаардык ички иштер башкармалыгы тарабынан Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 166 беренеси алдамчылык боюнча кылмыш иши козголгонун айтты.
Үстүбүздөгү жылдын май айында Ош шаарынын тургуну Ош шаардык ички иштер башкармалыгына арыз менен кайрылган. Ал арызында Кытай эл республикасынын жараны анын ишеничине кирип 2 миллион 300 миң сомдук эски дөңгөлөктөрдү калыбына келтирчү аппараттарды алып келип берем деп ишеничине кирип 2 миллион 300 миң сом акчасын алып ошол боюнча эсин жашырып кеткен. Иликтөөлөрдүн натыйжасында Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын криминалдык милиция кызматынын кызматкерлери тарабынан Кытай эл республикасынын 1991 жылы туулган жараны кармалып, учурда Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Бул жарандын үстүнөн 166 статьянын 3-бөлүмү менен кылмыш иши козголуп, учурда тергөө иликтөө амалдары жүрүп жатат. Кытай эл республикасынын жараны кармалганын уккан соң биз Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына кирип, Кытай эл республикасынын Хынан провинциясында 1991 жылы төрөлгөн Жиан Жун менен маектештик. Орус же кыргыз тилинде эркин сүйлөй албагандыгына байланыштуу өз эне тилинде маалымат алганга мажбур болдук. 就一个那个客主人，以前我认识他，然后他就说我拿他。 Бир кыргыз менен баштадан тааныш элем. Азыркы учурда ал мени 2 миллион 300 миң сом акчамды алды деп жатат. Бирок мен ал акчаны алган эмесмин. Биз иштешкен учурда эч кандай кагаз түрүндө кол коюп келишим түзгөн эмеспиз. Акча алганым жөнүндө тил катта жазып берген эмесмин. Милицияга мени акчаны алдап алып кетти деп арыз жазыптыр. Ошол себептен милиция мени кармап келди. 他给我钱的时候，他一个朋友看见了，所以他就把我弄到这里面来了。 Ал эми катталган кылмыш иши боюнча Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын тергөө бөлүмү тарабынан бүгүнкү күндө тергөө иштери жүргүзүлүп жаткан чак. Ал эми жабырлануучу катары каралган Теңдик Асанов тергөө жана сот иштери акыйкаттык менен жүргүзүлсө деген оюн айтат. Мен учурда өзүм оюм ал видео боюнча ал аялга менин өзүмдүн кадыр баркымды төккөндүгү үчүн ал башкача жарандык менен кетип атат. Эми бирок күйөөсүн азыр мен үстүнөн жаздырып, аны барып адвокаттарды алып, алардын үстүнөн баш алдамчылык боюнча менин ушунча акчамды алдап кеткени боюнча өз үстүнөн иш козготуп, сот аркылуу Кыргыз Республикасынын адилеттүү сотунан калыс өкүмүн күтөм, калыс чечимдерин күтөм. Бул окуяга окшогон учурлар азыркы ишкерлердин арасында оңдоп саналат. Бирок алардын басымдуу бөлүгү ооз эки келишимдин негизинде иш алып барышып, жөн гана ишенич менен иш кылышып, алданып калышкандар. Биз иликтөөнүн аягында мындай ишкерлердин дагы бирине жолугуп, аны да кепке тарттык. 2015-2016 Кытайлар менен иштешкенмин. Ортодо бир уйгур бар эле, Өмөржан деген. Кытайлардын аты деле эсимен чыгып калды. Ошо 2015-2016 чоң иштешип, Кыргызстандан, Россиядан, Беларусиядан заказ кылып, сухой продуктыларды алып келип берип аткам. Анан жакшы эле иштешкенбиз, доверияга кирип, жакшы эле иштешип, жакшы эле жүргөнбүз ушу. Анан кийин эле ошол ортодо ошол 2 машина товарды алып кирип кеткен боюнча эле акырында былтыр 2016 июнь айында кирип кеткен боюнча эле жок, же товардан кабар жок, же Кытайдан кабар жок, же уйгурдан кабар жок, ошол боюнча жок болуп кетишти. Жалпы канча сомдук же канча миң долларлык? Жалпы биздин эме долларга эсептегенде 22 миң доллардан ашыгыраак. Анан Россияга берген закладыбыз бар. Канча? Ал да бир 8 миң доллардын ар жак бер жагында, Новосибирский жака. Ошондо жалпы 30 миң долларга 30 миңге жакын ошондой болуп ортодо күйүп кеттик. Мен шериктерим да күйүп кетти, ошол заклад берип алган ишенимге кирип эме кылып. Булар менен договор түзгөн элек. Беларусияга да заказ берген элек, ал да күйүп кетти. Ошо менен Кытайлар жок. Кыргызда өзүңө сак бол, кошунаңды оор тутпа деген кеп бар. Андыктан ар бир адам өзүнө сак болуп, чет элдиктер менен иш алып баруунун алдында жалаң гана келишимдин негизинде иш алып барышса, жогорудагыдай көрүнүштөр болмок эмес.